Журналистик иликтөөдө буга чейин коомчулукта айтылып келген түшүнүксүз же так эмес жагдайлар чечмеленип берилген. Буга чейин коомчулукта күмөн жаратып келген суроолор ачыкка чыгып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгы тууралуу социалдык тармакта талкуу жүрдү. Жаңы фактылар чыгып атат, жаңы жагдайлар чыгып атат. Бул жөнүндө Эдил Байсалов деле, башкалар деле күмөн санап келген. Фейсбукта дагы бир топ жерде чыккан, ошол күмөн саналып аттын негизи. Бирок кечээки ТРКнын иликтөөсүндө мен менимче акценттер жакшы коюлуптур. Мен башта эле ойлоп жүргөм, бул калп болуш керек, баягы жөн эле адалдагандын бир жолу болуш керек. Кечээки иликтөөсүнөн кийин мен толук ишенип калдым, чын эле ошондой экен. Ал эми тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин өлкөдөгү ири жемкорлук фактылардын бетин ачууда журналисттердин салымы зор деп эсептейт. Ал бай деп эсептелип жүргөн Пархатинин анык жүзүн көрө алганын айтат. Ошол берүүдө жана Пархати жөнүндө айтылып атат дагы. Бир маалыматтар менен эле чектелип калбай, ошо түздөн түз анын жакындарына чейин барып, анан мен бир чети күлкүм да келип атты. Маршрут таксиге бизден тыйын алып кетчү эле, жөн эле жүргөн бала эле деп тиги орусча айтып атат. Бул эми батчан эле эчтекеге түшүнбөгөн деп. Мына алардын айткандары менимче бул реалдуулукка шайкеш келип атат да. Иликтөөдө мурдагы президент көп өлчөмдөгү каражатын мүлктөрүн башка адамдарга каттатып адалдаган схемалары көрсөтүлгөн. Бул схемада Субихи Пархатинин орду чоң, анткени дал ушул жаш жигитке көп мүлктөр катталганы белгилүү болгон. Форум ишканасынын толугу менен өзүнө жаздырылып жатпайбы? Андан башка дагы жанагы жаңы курулган мечиттин жери көлдө дагы 1 гектар жер курулушу менен Пархатиде жасылып жүрөт деп айтылды. Андан башка ошол жанагы Хуасин компаниясында акциялардын 50% Пархатиде болуп жатат да. Бул берүүдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөн күмөндүү схемалардын бири ачыкталып отурат. Алдыда дагы көмүскө биз билбеген жагдайлар болушу ыктымал. Аларды ачыктоого убакыт талап кылынат. Мен Атамбаев менен көптөн бери таанышмын. Жөн эле тааныш эмес, жолдош, үзөңгүлөш болуп, жеке тагдырыбыз коркунучта турганда да чогуу болгонбуз. Тарыхый көп иштерди чогуу башыбыздан өткөргөнбүз. Бирөөнүн байлыгын, акчасын санаган кыргызда жакшы сапат деп эсептелинбейт. Бул элде, биздин элде жигитчилик, маркчылык катары кабыл алынбастан пастык, майдачыл катары кабыл алынган сапат. Биринчиден үзөңгүлөш жолдош болуп жүрсөк. Экинчиден бирөөнүн байлыгын санаганды кыргыз эли жанагындай төмөн баа берип кабыл алса. Анан ушуну айтсамбы, айтпасамбы? Кадыр баркымды, жигиттик намысымды жок кылып албаймбы деп абдан чочулап көп ойлондум. Бирок ойлонуп отуруп, жок, айтышым керек. Айтканда да жеке өзүм айтышым керек. Пресс кызмат аркылуу эмес, газета же башка маалымат каражаттары эмес, тике өзүм айтышым керек деп чечтим. Эмне үчүн? Ага мени төмөндөгү жагдай мажбур кылып отурат. Биринчиден Алмаз Атамбаев жөнөкөй эле гражданин эмес. Ал мамлекет башчысы. Ал айткан сөздөр коомдук мааниге ээ. Акыркы бир жылда өлкөгө келген өлкөлөрдүн элчилерин жыйнап алып, мен абдан баймын деп байлыгы менен мактанып, кайра айтып жүрөт. Байлыгынын өлчөмүн көргөзүш үчүн өлкөнүн президенти Акаев Волга же Вольва мингенде мен Мерседес мингенмин деп корстон болуп айтып жүрөт. Бул бир эле жолу эмес, бир нече жолу эл аралык аренада да болду.
Индияга барып, индустардын чыган ишкерлерин жыйнап, өлкөдөгү эң бай адамын анткени мен Мерседес миндим деп таң калтырганга аракет кылды. Индустар таң калган жок. Ал эвелки кылымдан бери дүйнөдөгү эң бай өлкөдө эсептелинет. Ошол жана 1001 түндө дагы Европанын жомокторунда дагы Индия бүгүнкү Америкада эле таасир этип келген. Жылдын аягында журналисттерди чакырып бүткүл кыргыз элине кайрылуу жасап, ал жерде дагы мен абдан баймын деди. Мерседес мингем деди. Ал эми былтыр жайында Чолпон Атада берген пресс-конференциясында мен аппарат жетекчисине, аппараттагы кээ бир жоопту кызматкерлерге айтам: таза иштегиле, уурдабагыла, силерге акча эле керек болсо мен берип турам деп конвертке салып, айына 5.000-10 000 доллардан ошолорго берип турам. Анткени менде акча көп, акчаны мага Кудай берген деп өзүнүн аппарат жетекчисине жана башка өзүн маанилүү деп эсептеген кол алдындагы азаматтарга 5-10 миңден ай сайын берип турарын жарыялаган. Бул мына ушунун баары мамлекет башчысына жараша турган кадам эмес. Муну туура эмес деп айтып, туура эмес жагын көргөзүп коюш керек. Эгерде кол алдыңдагыларга көмүскө түрдө айлык берсең, ал налог төлөбөйт. Андан соцфондко төлөбөйт. Биз көмүскөдөгү экономикага каршы күрөшөбүз деп, көмүскө экономиканы өзүбүз баштаган болуп калып атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, Алмаз Атамбаев бир айткан сөздү мен жеке өзүмө алдым. Бул жеке момент. 10-жылы 6 апрелде бизди камаганда барыбызды ГКНБнын подвалында сурак алган. Атамбаев айтып отурат: ошол допросту тексттерин алып алып мен окудум дейт. Ошондо бир азамат айтып атат дейт: эмнеге жашайсыз десе, аялымдын үй бүлөлүк бизнесибиз бар, аялыма катталган, ошондон түшкөн каражатка жашайбыз деп айткан дейт. Дагы жыйынтык чыгарып атат. Аялым багып жүргөн деген адам 10 жылга чейин, 10 жылдан кийин мультимиллионер болуп калды дейт. Мародер деп атат. Баарын басып алды деп атат. Ошону менен айтып койсо, Атамбаевдин мүнөзүнүн өзгөчөлүгү менен списать этип көңүлдү эле бурбай коет элек. Бирок ошонун жетекчилиги алып КТР жарым жылдан бери сайрайт. 10 жылдан кийин Текебай байып кетти деп. 5-канал, ЛТР иши кылып жемжеген президенттин администрациясы. Бардык маалымат каражаттары ушуну сайрайт. Мискенбаев окшогон депутаттарын чыгарып сүйлөтөт. Анан ошол КТРдин операторлору барып, мен 2-этажда 3 комнаталык квартирамдын жанында аңдып тартып да жүрүштү. Ошол кызмат квартирамда мен 95-жылдан бери жашайм. Бир балконун кабинет кылып мен конституция жазсам, экинчи балконун аялым кабинет кылып, убагында заказ алып кийим тикчеле. Ошол кызмат квартирамды Бакиев 20 жыл иштеп койгон экен. Жаман көрсөм да Кыргызстанга салымы тийген мыйзамдуу негизи бар экен деп 2008-жылы приватташтырып мага берген. Ошону менин жолдошум деген Атамбаев быйыл 2013-жылы ушул Текебаев ушул квартираны басып алды дегендей КТРдан көргөзүп атпайбы? 10-жылы пайда болду ушул квартира. Мынакей жалган айтуунун чеги. Эми мен ушул жерде менде 10 жылга чейин эмне бар эле, 10 жылдан кийин эмне болду? Анан бүткүл дүйнөгө баймын деп жарыя салып жаткан Атамбаев эмне бар эле? Азыр эмнеси бар? Ошону айтып койбосом, мен оюмча туура эмес болот. Мен угуучуларга, көрүүчүлөргө, окурмандарга мени туура түшүнүшүн сунуш кылам. Жана бизде жаман сөз бар го, чукуйт деп. Чукуй атат деп. Бул чукмай эмес. Бул коомдук мааниге ээ чоң кадам. Мындай кадамды баары жасай албайт. Менден башка бирөө айтып көрсүнчү. Ошон үчүн мен жасап аткан кадамыма дагы татыктуу баа бересиздер деп ойлойм.
Мен өткенде айткандай, мамлекеттик кадр кызматына кайрылдым. Атамбаев мырза 2005 жылдан бeri кандай киреше алган деп. Ал 2010 жылкасын берди, 2009 сакталган жок деп, андан мурункусын берген жок. Менде 2010-дан баштап быйылкыга чейин 6 жылдык Атамбаевдин доходу турат. Өз колу менен жазган, өзү кол койгон. Ар бир бетинде мөөр басылып турат. Келиңиздер сиздер менен кошо эмнелер бар экен кызыгып көрөйүн. Эки миң 10 жылы Алмаз Атамбаев 279.902 сом киреше алыптыр. Бул айлык акысы. Андан башка бир дагы тыйын киреше алган эмес. Анын жакындары, негизинен бул аялы, 2010 жылы бир тыйын дагы киреше көргөн эмес. Бир тыйын дагы. Баймын деген Атамбаевдин ошол жылкы кирешеси 279.000 сом болгон. 2011 жыл 1.213.000 сом Атамбаев премьер-министр катары бир жылдык айлык алыптыр. Башка бир тыйын алган эмес. Аялы эч жерде иштеген эмес, бир тыйын айлыга калган эмес. Бирок мен аялы деп атам, жакын тууган деп жазылып турат. Аялы ошол жылы $89.600 кирешени банкка салган акчанын проценти катары аялына акча келип түшкөн. 2011 жылы. Ушуну эскертип койгула. Бир аздан кийин бул кырдаалга кайра келебиз. 2012 жылы Атамбаев 984.000 сом пайда көрөт. Айлыгы. Башка бир тыйын акча көргөн жок. Аялы жумушка кириптир, ошол жылы 27.000 сом айлыга калат. 27.000 сом бир жылда. Бирок проценти көбөйүп $120.000 банктагы акчанын процентин алат. $120.000. Ишканаларынан түшкөн пайда 339.950 сом 12 тыйын болот. Ишканасынан түшкөн акча. Бул көп эмес, $5.000 акча. Бүт ишканаларынан түшкөн акча. Дивиденд. 13 жыл 960.744 сом 84 тыйын айлык акча алат. Башка бир тыйын алган жок. Аялы, аялы деп айтып атам, жакын тууганы. 84.546 сом айлыга калат. Айлыгы бир аз көбөйүптүр. $120.328 банктагы акча бул жылда процент алат. 145.663 сом ишканасынан дивиденд түшөт. Мурунку жылга караганда 2 эсе азайыптыр. Доход азайып атат. 14 жыл 1.281.609 сом айлыга калат Атамбаев. Бир тыйын башка киреше албайт. Аялы, мен аялы деп эле айтып атам, жакын тууганы. 199.055 сом айлык акы катары алат. $119.999 банктагы акчага процент алат. Ишканаларынан 26.260 сом гана акча түшөт. Ишканасы банкрот болуп кетип атат. Кайсы ишканасы бар экен, анын дагы сөзүнүн аягында айтам. 15 жыл 1.298.448 сом Атамбаев айлык алат. Башка бир тыйын жок. Аялы иштеген жеринен 182.588 сом айлык алат. Андан башка $112.273 банктагы акчасынан
банктагы акчасынан проценттер келип түшөт. Эми урматтуу 6 жыл. 6 жылда Атамбаев 6 миллион 18.481 сом иштеп табат. 6 миллион кыскача айтканда. 6 жылдын ичинде Атамбаев бир эле жолу чыгым жасайт. 34 миллион. Муну билесиңер, Албектен 2,7 гектар жер 34 миллионга сатып алат. Албетте, анын 6 миллион жетмек эмес, бирок жардамга аялы келет. Аялы 6 жылда 32 миллион 371 миң 852 сом иштеп алган болот. Аялы менен Атамбаевдин кошкондо 38 миллион доллар, 38 миллион сом 6 жылда иштеп тапкан болот. Мына ошо Албектин уяты жок экен деп койдум менчи. Баласын дагы бакса, байытса, алып жүрсө, байкеси 6 жылда аялы менен кошуп тапкан акчасын тарс этип алып коюптур. 34 миллион. Атамбаевдарга эч нерсе калган эмес. Эми бирок мамлекет болгондон кийин мамлекеттик обеспеченияда кийими бекер дейлик, жегени, ичкени бекер дейлик, жүргөнү бекер дейлик, баары бекер дейлик. Ошондо деле 6 жылда тапканы бир участокко кетиптир. Көз каранды эмес, эксперттердин айтышы боюнча Атамбаевдин хан сарайы 5-6 миллион доллар турат. 5-6 миллион доллар. Атамбаев жананын пресс-службасы Атамбаев жеке өзүнүн каражатына курду деп айтып жүрөт. Кайдан ал акчаларды алды? Биринчи суроо. Ал жерге асфальт жол курулган. Дарыянын аркы өзүндө Атамбаевдин 6 гектар жери бар. Экөөнү кошуп, атайын асфальт жол барды. Атамбаевдин 2 участогун кошуп, металлдан көпүрө салынды. Хан сарай 6-7 үйдөн турган комплекс курулду. 6-7 миллион 5-6-7 миллион доллар турат дейт. Кайсыл акчага курулду деген сөз ар бир кыргызстандыктар үчүн керек. Румынияда эмне болуп атат? 24 миң евро зыян кетирген адамды түрмөдөн чыгарам деген үчүн 1,5 миллион адам туруп, Чаушескидей кылып өкмөттү кетиребиз деп турат. 24 миң доллар үчүн. Эми мен башында айттым, Атамбаев айтат. Аялы Текебаевди багат эле 10 жылга чейин. 10 жылдан кийин Текебаев мультимиллионер болду дейт. Мен эле эмес, Атамбаевди деле аялы багат турбайбы? Мына мен айтайын. Менин аялым иш кылып налог төлөп жүргөн. 12 жылга чейин Атамбаевдин аялы бир тиын таппай үйүндө олтурган мен силерге документ катары көргөзсүм го. Мен дагы айтам. Мен эле эмес, Атамбаевди да аялы багат экен. Банктан жылына 120 миң доллар процентке акча алып турат экен. Атамбаев айтты, Текебаевдин байлыгы 10 жылдан кийин келди дейт. Мен өзүм декларациямда азыр көргөзөм. Атамбаевдин байлыгы 10 жылдан кийин келген турбайбы? Аялы ай сайын 120 миң доллар процент ала баштаган турбайбы? Ошого жашап, ошого жер алып, ошого үй куруп аткан турбайбы? Эми 11 жыл дивиденд ала баштаптыр. Ал акча банкка салсаң 2-3 миллион доллар, 120 миң доллар үчүн 2-3 миллион доллар минимум банкка нак акча, наличный акча салышың керек. Домохозяйка болуп жүргөн Атамбаевдин аялында 10 жылдын аягында 3 миллион доллар кайдан пайда болду? Эмне үчүн башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аялында пайда болбой, бир эле Атамбаевдин аялында 3 миллион доллар келип калат? Бул суроолорго жооп сөзсүз болуш керек. Дагы кийинки суроо андан да маанилүү. Мейли, ал акчаны түшүндүрсүн. Бир жактан келди, аяктан келди, досторум көп эле депчи. Кайсыл банкта? Бул абдан маанилүү.
Ошол акча кыргыз экономикасын иштеп атабы же башка өлкөнүн экономикасын иштеп атабы? Эгер Кыргызстандын банкында эмес, чет элдин банкында болуп, ошол 3 миллион доллар чет элдин экономикасы үчүн бөтөн эл ишин иштеп атса, бул кылмыш гана эмес, бул аморалдык көрүнүш. Бул кылмыштан да жаман. Элге жанымды берем, жүрөгүмдү берем деп коюп, тапкан акчаңды чет элге катып, чет элдин экономикасын дүркүрөтүп аткан болсо, Кыргызстанды ойлоймун, Кыргызстандын экономикасын өстүрөмүн деген ниетиңе эч ким ишенбейт. Эч ким ишенбейт. Менин бул суроома президенттин Үсөнов деген бир пресс катчысы бар. Бакиевден калган. Мен ушуну баса белгилегим келет. Бакиевден калган Үсөнов деген бир пресс катчысы бар. Ошол мага жооп бермеш болот. Текебаев өзүндөй ойлойт. Анын акчасы мародерлук эмес, адал акча деп. Айбек Эс байлыкты кайдан тапканын да түшүндүрөт. 89-жылы Россияга китеп сатты, ошондон байыган деп. Урматтуу журналисттер, мен сиздердин эсиңиздерге салгым келет. Бакиевден байлыгын каякта дегенде алдап мынтип түшүндүргөн. Союз убагында биз аялым экөөбүз инженер болуп иштегенбиз. Абдан көп акча алат элек. Ошондо жыйнаган акчабыз деп Кыргызстанды бир күлдүргөн. Эми Атамбаевдин пресс катчысы китеп сатып 90-жылдарга чейин 89-жылы тапкан акча дейт. Эми андан бери 30 жыл өттү. Биз бүгүнкүсүн карайлы. Мен ар жагын барбай эле коеюн. Ар жагына барбай эле коеюн. Мына 10-жылдан беркисин биз карап отурабыз. Мен жана айткандай, менин аялым 10 жылга чейин эле 4-5 миллион жылына таап турган. Эми мен сөзүм куру болбосун үчүн өзүмдүн декларациямды дагы сиздерге тааныштырып коеюн. Жылы мен өкмөт мүчөсү катары 230.118 сом киреше таптырмын. Менин жакын тууганым, аялым 6.110.339 сом 10 жылы пайда көрүптүр. 11-жылы мен 605.884 сом, аялым 2.751 сом 913 сом киреше алыптыр. Ошентип санап олтуруп мен того тержерин айтайын. 6 жылда мен 5.027.856 сом айлык алыптырмын. Атамбаев 6 миллион, мен 5 миллион. Айырмасы аз эле. Эми ал президент. Менин аялым 22.567.582 сом киреше таптыр. Атамбаевдин аялы 32 миллион, мен аялым 22 миллион. Төлөгөн налогу, эмнеден келип түшкөн келишими бары бар. Эми ушул президент жалган айтып, өзүнүн саясий оппоненттерине бүткүл мамлекеттик ресурсту пайдаланып жала жаап, мен жомокто Кудай баймын, аны Кудай берген. Мен дейт Данияр Нарымбаевка 5-10 миң доллардан айлык берип турат элем дейт. Андан кийинкисине да, мурункусуна да берип атат. Анын айтканы боюнча. Мен да акча бебегеси көп болгондуктан дейт, Кудай бергенден мен ушу таратып бере берем дейт. Эми мен мечит курдум деп акча бергендин, тиги курдум деп президент айтып атат дегендерди айтпай эле коеюн. Эгерде аларды берген болсок, аял экөө тапкан акча дагы жетпей калат. Ал эми бирөөнүн эсебинен мечит курдурдум деген, бул Кудайды алдагандык болот. Бул капырлыктан дагы жаман. Бирөөнүн эсебинен мен курдуртуп атам деп мечит курдурткан. Мечитти адам өзүнүн эсебинен курдуртуш керек. Ошондо Кудай эсепке алып коет. Ошондо эл эсепке алып коет. Мына документтер, Атамбаевдин эч нерсеси жок. Эмнеге мечит курдуртат? Башка бирөө курган. Мен муну капырлыктан да жаман иш деп эсептейм. Мен исламдын терминдерин билбейт экем. Мындай жаман терминдер болсо керек. Чубактан сурап сөзсүз кийин силерге кошумча айтып коем.
Урматтуу журналисттер, мен Атамбаев бай ал ишканаларды алган деп жүрөт да. Атамбаев эми Акаевка ишенсек, жазуучуларга да 50 миллионго жакын доллар акча берилген, ошого бир нече заводду сатып алып койгон экен. Чыңгыз Айтматовду алдап деп айтып жүрөт. Ал заводдордун 10 гектар жерлери, станоктору бар эле. Ал ошол заводдордун бири дагы бүгүн Атамбаевда жок. Пансионатын пансионаттай, жерин участоктай, үйүн ушул корпустай кылып барын сатып жиберген. Анан мен промышленникмин, өндүрүшчүмүн, бизнесменмин. Балыктай сүзөм бизнесте, барын билем деп айтып жүрчү эле. Биз деле ишенип жүргөнбүз. Көрсө, ал Кыргыз автомашты, Кыргыз автомаш, Кыргыз радиатор, Кыргыз автомаш радиатор булар бир ишкана. Сиздерге таратып берем. 2007-жылы толугу менен сатып жибериптир. Черних Анатолий Серафимович, композит групп. Азыр бүгүнкүсү Зенин Сергей Николаевич, Сюзен Игорь Алексеевич, Широковский Арсений Васильевич деп бүт бара Россиянын граждандары Россияда композит групп деген холдингдин катарына кирип кеткен. Эми Атамбаевдин баласында барыңар угуп билип жүрөсүңөр, бир кичинекей элемеси калган. Автомаш энерго деген. Ортомчу алып 30 тыйындан электр энергиясы сатып 2 сомдон ишканаларга жана шаардыктарга сатып атып пайда көргөн. Эми ал баласы деле көп пайда көрбөйт, 2 миллион, 3 миллион сомдук электр энергиясы сатат экен. Бирок анысы деле ал бечара баласынын өзүнүкү эмес экен, 3 адамдык экен. Буну бизнес учредитель Лос Автомаш радиатор, бул Екатеринбургка кетти, жана айттым. Василий Юрий Иванович, анан Атамбаев Сейитбек Алмазбекович. Эми баласында эч кандай претензиясы жок, кичинекей чакан бизнес экен. Мен болгону гана эбегейсиз байлыгы жок экендигин баса белгилегим келет. Баласынын ишине аралашпайм, мыйзамсыз дебейм. Анын иши. Мен туура эле мыйзамдуу эле иштеп коеюн, бирок бай эмес экендигин гана көргөзүм келип атат. Азыр аялында 86% жанагы 9 этаж офис бар, ошол эле калды. Барыңар билесиңер, медиа форум деген. Алда 3 кишиники экен. Мен көрдүм, жылдан жылга келип, мурдагы жылы 27 000 сом пайда бериптир, былтыр ошо 0 пайда бериптир. Акча кайдан? Жомоктогудай акча. Кудай берди деп агып келип аткан акча кайда? Бул суроону ар бир кыргыз билиш керек. Болбосо румундардан эмнебизге ошондой болуп толкуп чыгышыбыз керек. Кыскача ушул, эми жана 2 миллион аялында кайдан, 2-3 миллион доллар аялында кайдан пайда болуп калды дегенге менде версиям бар. Жөн эле бир жактан пайда болуп калбайт. Аны мен кийинки жуманын 2-күнү сиздерге айтып берем. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Вопрос можно? Можно спросить, можете сказать, какое имущество было у вашей жены до 2010 года и какое после 2010 года? И второй вопрос по поводу вашего заявления о родственниках приближенных президента в Евразийской экономической комиссии. Правительство официально опровергло эту информацию. Вы обещали, что если это не так, то 4 года будете молчать. Нет, вы откуда? Понятно. С вами все понятно. Я предъявил массу претензий правительству, массу претензий. Они упустили шанс для кыргызской экономики. Они нанесли непоправимый ущерб кыргызской экономике, благосостоянию каждого гражданина. Я все перечислил. И отнимись от капелек, да, вот правительства, это было назначение негодных, приближенных своих людей. Когда я говорю, что если я не прав, имелся в виду все это. Все это никто опровергать не будет. Тиги Сүйүнбаевдин жеңеси экенин телохранительдин. Эми барыңар билесиңер. Об этом они стыдливо умолчали. А Турузбеков деген анын алысыраак тууганы болот деп атат.
жөн киши 27 жашар бала президенттин администрациясында референт болуп иштеп, анан союздук өлкөгө министр болуп барып калмак беле. Эми ал баарына түшүнүктүү. Помощник болуп жүрүптүр сапарда, ушул жерде жүрүптүр. И алысыраак тууганы болот. Жакында аны дагы эми кыргыз тез эле элет, аны дагы алып келишет. Анан жана Черных деген. Мен мына Черных Илья Анатольевич болуп атат, берде Черных Анатолий 45%-тин тиге владелец болуп атат. Балким фамилиясы окшош адамдар болушу мүмкүн. Бирок ал Черныхты деле жакшынакай мындай таап койдук ушулардын эле адамы. Силер барбайсыңар эч убакта. И алар бал иш кылбайт. Черныхтын ордуна башка бир иш билген патриотту жөнөтүш керек деп эсептейм. Жалпысынан биз 13 ушул айдын 13-үндө бир чоң жыйналыш болот. Мен анын секретин ачпайм. Но бирок биз кийинки иллюстрациялык тизмени түзүшүбүз керек. Кийин мен президент болом деген адамдарга коомчулук ошону бериш керек. Албек, Абдил, Икрам, баарын санап, Черных, Мерных, ушулардын айланасында бүт ушул ишти кылып Кыргызстанга миллиардтаган уран алып келген адамдар экинчи бийликке келбеш керек деп иллюстрациялык коомдук кызмет түзүп туруп, кийинки кандидаттардын колуна карматышыбыз керек. Черных бүгүн $6000 айлык алып ошол жерде отурабы? Мен окканым көп бар, анын баарын айтсаң далилдей албай дагы мындай. Билесиң, элдер айтып келип атат, эмне иш кылган. Эми мындай айта албайсың далил болбогондон кийин. $6000 айлык алып отуруп турсун, иш кылбай. Лукашенко эмне деди? Алар дейт, иш кылбай айлык алып отурат дейт. Мен аларды чакырып алам деп баарын чакырып алдым. А биздер кетип атканда эле иш кылбай айлык алам деп кеткендер. Кыргызстан үчүн күйбөйт господин Черных. Иштебейт. Бул менин жеке ишенимим. И андан жерден кетишине аз калды. Абдан аз калды. А по поводу жены? Какой жены? Ну, 10-го года у вас жены, сколько было имущества после 10-го? Ну, все, что было, и сейчас есть. Мен айтпадым бы. Ошол... Можете перечислить, пожалуйста? В данном случае нет. Ну, данном... Нет, у нас... Мы жили в трехкомнатной квартире, который был приватизирован в 2008 году при Бакиеве, который бүгін Атамбаев выдает, как будто мы его приобрели путем захвата в 2010 году. Мы продали эту квартиру своим родственникам, рассрочку. Купили вот только рассрочку, другую трехкомнатную квартиру, где сейчас мы живем. А у вашей жены особняка нет, получается, да? Особняк строим уже 5-й год. Вся страна об этом знает. Вот үйден түшкен акчага болуп калса, мына биз ошол үйдүн фасадын бүтүрөлүк деп атат. Ичине жетпейт экен. Сыртын, дворун көргөнсүңөр экен, адам өткүз. Менчи, мына баары ушу Атамбаев. Мени жаманатты кылам дейт да. Атамбаев мындан кийинки президенттер мени үлгү коюш керек. 90-жылы Кыргызстанды түзгөн адамдардын бири ушул. Эми андан эч айланып кете албайсың. 30 жылдан бери депутат болуп жүрөт. 30 жыл бою 3 комнат квартирада жашайт. Мынаке балкону, столу турат балконда компьютер менен. Керек болсо мушай кылып көрүш керек. Чиновник ушундай болуш керек. Бүгүн келбей атып туруп диван сатып Абдрахмановго окшоп. Же башка кылып байбачпайбы? Силер журналисттер балдарга бирөөнү үлгү кылып көргөнүш керек да. Ошол үлгү боло турган адамдар көп эле болуш керек. Ошонун бирөөсү Тикебаев. Анан келип алып бул жерден бир нерсени кармайм, анан тигинтем деп. Ооба, азыр 120 квадрат метрлик 3 комнаттуу квартирага чыктык. Мен 60ка чыгам жакында. Аялым тапкан акчасын көргөзүп атам, Атамбаевдикинен көп. 22 миллион 6 жылда тапты деп атам. Мисалы да, санап айтып атпаймынбы? Мунун баары бар. Үйдү кантип бүтүрөрүмдү айтып атам. Бул квартираны сатабыз. Жарымын карызын кутулам, жарымына фасадын жасайм деп айтып атам. Сизге Атамбаев башка эч нерсе таба албады. Туура чычканда аялым 2002-жылы, аялым дегенде мен да болгабыш кылам да. Микрогез курганбыз. Ушуну Акаев, Кийим Бакиев, Текебаевдер кылмыш кылгандай микрогези бар деп айтып жүрдү. Микрогези бар деп адамды жамандабаш керек, макташ керек. Атамбаев да, Бакиев да, Акаев дагы бир гез кура алган жок. Мен домохозяйка
аялымча болгон жок. Ал бир кичинекей кеч куруп койду. Даңк деген орден берип койбойбу? Это медаль. Домохозяйкалар мындай кубанып калат эле. Жок, ушу быйыл да Атамбаев ушуну көргөзүп атат. Чычканда бир кеси бар деп. Бар ал кичинекей мындай. Кандай десем, могу столдун жарымындай эме тегирмендей да суу келет, айландырат, динамиктен кичинекей ток чыгат. Бул кылмыш эмес. Муну макташ керек. Мынакей Верхний Наранскийди курамын деп Кыргызстанды Атамбаев 37 миллион долларга карыз кылбады. Жок, чистенький кабарлар. Мамлекеттик бе, кабар? Анан келип алып бир нерсени таптыңыз, эми уялып калдыңызбы? Ушуну укса Атамбаев уялабы? А эл түкүрөт. Мен атайын эл түкүрсүн деп айтып атам. Ушуну көрүп билип туруп эл түкүрөт.